Ардактуу телекөрүүчүлөр, көз жумагын алкагына биз буюрса бизден алгачкы коногубуз келип сыйлуу ордуктан орун алган чагы. Албетте биз дагы акындык менен коногубузду тааныштырып, маекке көрсөк. Демек бизде бүгүн конокто Оту Садыр айылынын тургуну 20 жылдан бери билесиз ушул дейканчылыкта эмгектенип келген биздин башкы каарманыбыз, дагы айтканда биздин студиябыздын сыйлуу коногу Маматова Урят эже. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ден соолуктар аман-эсен келип алдыңызбы? Рахмат. Эң сонун. Өзгөчө мен билем ушул биздин дейкандар сиздерге таңды сиздерге ушул уйкуга такыр убакыт жок болуш керек, Эрте таңда канчада ойгоносуздар? Негизи ушул дейканчылык кылганда биз билген коңшу колоңдорду байкап көрсөк, 4-5 ошол убакта деле жумушка шашып биз талаага барышыбыз керек, күн чыкканга чейин жумушту бүтүрүп алыш керек дегендерин угуп калабыз да. Ал эми сиздер үчүн уйкудан ойгонуу саат канчаны түзөт? Биздер ушу саат 5-терде туруп, намазга туруп, намаз окуп, андан кийин ушу жумушубузду кылабыз. Күн ысык чыкты, салкында ишибизди кылып алайлы деп, ишибизди кылабыз. Жакшы. Демек, ардактуу биздин Урят эжеке, өзүңүз мынакей азыр уктуңуз. Биздин буюрса ушу алгачкы мынакей дүйшөмбү күнү ошол эле жалпы биздин ушул жумалык күз жумалыгы деп аталат. Биз ушу билесиздерби, Ош Бирим телеканалынын ураны жакшыга жанаш дейт. Албетте биз дагы ушул билесиздерби, сиздер албетте колуңуздардан бир гана жакшылыктар келет. Жалпы эле ушу элге, жалпы эле биздин базарга өз колуңуздан жаралган эмгегиңизди тартуулайсыз. Демек, эжеке эске кайрылсак, айтыңызчы, ушул сиз дейканчылык менен кайсыл жылдан бери баштап эмгектенип келесиз? Дейканчылыкты биз ушу 20 жыл нарак-берак болуп калды. Ошондон бери дейканчылык кылып, ушу элдин дасторконуна натуральный кылып, немелерди, нукра, таза азыктарды берип атабыз. Кудайга шүгүр ушу. Ал эми ошол сиздердин өстүрүп келген азык заттардын, мөмө жемиштердин аттарын айтып өтсөңүз, өзгөчө билем. Бүгүн биздин студиябызга куру кол келген жоксуз, ашкабактарды көтөрө келдиңиз. Ал эми башка да кандай түрлөрү бар? Башка түрлөрү, эми сорттору көп. Мына сәл ашкабак деп коет, айым ашкабак деп коет. Азыр эми көп да сортторучу. Эми Кудайга шүгүр, бардыгы эле жакшы болуп атат. Анан негизи ушул ашкабак туурасында кеп кыла турган болсок, мен билишимче ар бир түрүнө өзгөчө сортуна деп кеттиңиз. Башкача мамиле жасаш керек. Суу куюуда, балким азыктандырууда өзгөчө мамиле жасоо талап кылынабы же ашкабактардын баарына бирдей шартта карайсыздарбы? Ашкабактардын немеси бирдей эле шартта болот. Баягындай биз али дары бербей эме кылат деп атпайбызбы алыгы натура. Ошону бергенден кийин анан бул ашкабак сууну жакшы талап кылат экен да. Ысык суу эмес, түнкү суу саар токтотобуз, күндүзү кечке турат. Анан кийин түн ошондой муздак сууну берип, сууну көбүрөөк азык болот. Демек, кечинде бересиздер, саарга чейин ашкабак өзүнө тое суу алат. Ал эми күндүзү сууну токтотуп турасыздар. Анан негизи эле ушул ашкабакты эле өзгөчө кайсыл мезгилден эгүү керек. Анан кийин азыр учурда жыйын теримдер башталды, октябрга чейин жыйып алсаңыздар керек. Ооба, ашкабакты канча эрте эксе, ошончолук эрте пышат да. Анан кийин кечирээк эккен болсо, баягы сезонуна жетпей сырты көкмөк болуп калып калат да. Анан ону деле малдарга жем кылып алып атышат. Мүмкүн болсо эрте эккен жакшы. Демек, ошондой эле ардактуу замандаштар, сиздериңиз эсиңиздерге сала кетели. Асел айткандай эле биздин эжекебиз дагы, Урят эжекебиз куру келген жок, албетте. Мен да уруксат этсеңиздер, ушул азыр Аселдин жанындагы мынакей ашкабактар менен сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Эжеке, ушул мынакей жалпы эки сорт алып карасак, мынакей бизге алып келипсиз. Бул ашкабактын аталышы кандай? Айым ашкабак деп коет. Айым ашкабак. Эмне үчүн айым? Аталышы сонун. Балким айымдарга белек катар. Жок, бул мындай сапаттуулугу дагы, анан эттүүлүгү дагы ошонусу менен айымаланат да. Немеси. Бул Урят эжеке, ушундай форма ашкабакка берүү үчүн эмне талап кылынат? Балким өзгөчө мынакей бир кандай дейли бир пластмассадан жасалган формага салынып өстүрүлөбү же ушундай? Жок, өзү эле табигат өзүндө эле ошо уруугунан түшөбү, ошондой эле болуп пышат калат. Ушундай эле. Ушундай эле болуп түшөт. Анан биз билебиз эжеке, негизи ушул чечактарда дарбыз өстүрүүдө, коон өстүрүүдө өзгөчө формаларга салып өстүрүүгө аракет кылат да. Анткени кооздуктагы сатып алуучуларды өзүнө тартат деген ойдочу. Ал эми сиздерде да мына ошондой көрүнүштөр болобу? Биз андай кыла элекпиз. Бул мынакей ашкабактын аталышы кандай? Бул сәл ашкабак деп коет. Эмне үчүн? Муну сүткө салып пышырып жешет.
биздин жана үйдүк күнүмдүк турмушта биз пышырып жеген ашкабак ушул турбайбы? Ушул. Ал эми эжеке ушул айтыңызчы, ашкабак тандоодо эмнеге көбүрөөк көңүл буруусуз зарыл? Ашкабак тандоодо баягы ашкабактын пышкан пышпаганын кантип билсе болот? Неме мындай тырмакты мындай кылса, жумшак болсо, ол пишелек болот. Мындай кылса, пышкан болот да. Ошондо азыр мындай келиңиз өзүңүз көрсөтсөңүз кандай кылып мынакей тандайбыз? Мына ашкабакты мындай кылса, мындай кылган тырмак мындай мындай кылса, каткан болсо ошо пышпаган болот. Эми пышкан болот да, мындай. Анан мындай кылса, пишелек болот да. демек азыр биздин ашкабагыбыз пышыптыр. Эден айтыш боюнча баамдап көрсөк. Демек, рахмат сизге эжеке. Биз болсо мындан улантабыз. сырткары эмнелерди эгесиздер? Помидор эгебиз. Жүгөр эгебиз. Ошо эми ашкабак эгебиз, ошо. Баягы үлүшчүбүзгө ылайык эмелерди аткарабыз да. Ал эми ушул билесиздерби, ардактуу биздин айымдар, үйрөтүүчүгө эске кайрыла кетейин. Ушул дыйканчылык бул бир гана, билесизби, бир адамдын иши эмес. Айтор, буга жалпы эле үй бүлө да катышыбыз зарыл. Албетте ушул билесизби, бала чакадан баштап ушул ата-эне менен баарысы эгерде биргеликте эмгек жаратса, ошондо жыйынтыгы сөзсүз түрдө мол албетте болот да. Ушу сиздин дыйканчылык менен алектенип, сиздин жолуңуздарды басып, артыңыздардан келаткан бала чака бар чыгар? Кудайга шүгүр. Күйөөм, балам, кызым, баарыбыз силер айткандай бул ошо дыйканчылыкты көпчүлүк менен кылабыз да. Анан кийин олуу пышырып, неме кылгандан кийин ону сатып алуу. Главный пышыргандай эме опшу чаап пышырабыз. Пышыргандан кийин ошо сатып алуу эң керек неме. Азыр эми жолго алып чыгып Кудайга шүгүр сатып атабыз. Болуп атат. Ошо күйөөм, балам, кызым жардам беришет. Демек, жолдун боюнда алып чыгууга аракет кыласыздар, э? Ал эми мындан сырткары чет жака чыгаруу, экспорт маселеси кандай? Ошол жерде отурсак эле өзү келишет. Баягындай эме кылып. Кече мурдагы Кудайга шүгүр Читага кетти. Өзүбүздүн ошо Кыргызстандын Садыр айылынан чыккан ашкабактарыбыз чет мамлекет Читага кетишти да, эми бизнес балдар алып кетти. Кудайга шүгүр дейбиз, сүйүнүп атабыз эми ошо. Даңкыбыз ушу ашкабак менен Кыргызстаныбыз чыкса. Ал эми ушул өзүңүз айткандай эле, чындыгында мен ойлойм, биздин жалпы эле дыйкандарга алардын ушу мол түшүм берген, берекелүү ушул көздүн берекесин жыйынтыгын албетте аларга пайда алуу негизинен биз билгендей эле. Ушул көбүрөөк десен чет элге чыгаруу кандай жол менен, балким сиздерге ушул биз билебиз, азыр мынакей сиз өзүңүз айттыңыз, Читага бөлүсө кетти деп. Бул эми жеке өзүңүздүн аракетиңиз. Ал эми ушул сиз менен дыйкандар менен иштешели деп бизге жардам кылган балким айыл өкмөтү же ушул мамлекет тарабынан жардам барбы? Жок, бул өзүбүздүн эле немебиз менен, үлүшчүбүзгө өзүбүздүн жерибизге эле өзүбүз эгип, өзүбүз алып чыгып, өзүбүз эле ошо силе бизнес балдар келип эле ошактарга алып кетип атышат. Анан Урият эжеке негизи эле ушул мекенибизге салым кошуу үчүн дагы анан жалпы дыйкандар биригип бардык ушул колуңуздардан өсүп чыккан мөмө жемиштерди чогултуп биргеликте мамлекет тарабына ушул сунуштарды берип анан чет жактарга экспорт кылып турсаңыздар жакшы болобу эле деген ойда. Ал эми мына ушундай ой максаттар барбы алдыда? Кудайга бар, ошондой кылып топ мисалы үчүн жакшы качественный кылышыбыз керек да, ону дагы ол сатып эле акча кылыш эмес, ол качествосуна карашыбыз керек. Барганда эми аларга рахмат айтып жей турган кылып ошондой кылам деген оюбуз бар. Эми ошону баягы келген балдар менен сүйлөшүп туруп, жакшысын берсек, Кыргызстаныбыздын даңкы чыгат, Кудайга шүгүр деп. Анан негизи эле ушул өзгөчөлүк үчүн да нукуралыкты сактайбыз деп айтып калдыңыз. Дары-дармек, химикаттарды бербейбиз. Анда азык заттарды эмне менен азыктандырып турасыздар? Баягы эми кык деп коет го. Ошолор менен неме кылабыз да, көбүрөөк ошолорду берип неме кылабыз. Былтыр деле ошондой кылып неме кылганбыз. Быйыл деле ошондой кылып эле өстүрдүк. Нукура азыктар менен нукура азыктар менен. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздерге да эсиңиздерге сала кетели. Ушу күз жумалынын алкагында бизде бүгүн 30 Адыр айылынын тургуну 20 жылдан бери дыйканчылык менен алек болуп келе жаткан биздин Мамата Урият эжекебиз сиздерге ушул ашкабак өстүрүүнүн сырлары менен бөлүшүп келе жаткан чагы. Эгерде сизде кандайдыр бир кызыктыруучу суроолор болсо, бизге байланышка чыгып, биздин каармандын ала алсаңыз болот. Ал эми эжеке ушул кайрадан эле билесизби,
негизинен өзүңүз билгендей эле азыр 21 кылым ушул жалпы эле дыйканчылыктагы бир орунда турган жок. Улам жаңылыктар, ачылуулар болууда. Ушул сиздер айтыңызчы, балким чет өлкөдөн, алардан бир интернеттен дейлүү, кайсыл жактан болбосун, жаңылыктарды алып, бир ушул аскабакты өстүрүүдө башкача киргизүү сиздерде ушул ойлор же пландар барбы? Мисалы, жаңы сортторун ачып дейли, же гибрид катары башка бир аралаштыруу, албетте, аралаштыруу. Ошондой деген немелерибиз бар. Кудайга шүгүр, ону дагы кылып көрөбүз. Буга чейин кылып көрдүңүздөрбү ошондой? Жок, буга чейин кылбадым. Эмне себептен? Эми кылып көрөбүз. Биздики чет мамлекетке кете баштады эми товарларыбыз. Биз дагы ошондой немелерди ойлоп, баягындай силер айткандай мынандай кылып сүйрүлөрүн мындай кылып немелерге салып кылсакпы деген эмебиз бар да эми. Ниеттер бар. Ниеттер бар. Ал эми ошондой ашкабактын түрлөрүн көрдүңүзбү? Жеке өзүңүз, мисалы, башкача бир формага ээ болгон, балки мындай өзүңүз эле айтып кеттиңиз, балким жүрөк формасында кимдир бирөөгө сүйүү арнап. Ооба, мындай эгиздеп, бараке деп коебуз го, бараке деп туруп экөө мындай эгиз болуп калгандар бар. Былтыр жасатып келгем өрдөк, утка. Мындай кылып эме кылгандары бар. Алла таала өзү ошондой кылып не болуп калган да, эми ошону силер айтканда капка салып, мындай неме кылып бир проба кылып көрүш керек экен да. Өзүнчө эле ар кыл формада болуп калгандар, кобрага окшоп калгандар бар, эми түрлүү да эми. Ушундай болуп калган сонун немелер болот да. Учурлар, Анан өзгөчө мына азыр мен алып көрсөтөйүн. Алдыбызда жакшы ашкабактын түрлөрү турат. Менин көзүм кубанткан бул түрү болду. Аталышы кандай эжеке? Буну ошо кичинекей неме ашкабак бул ошо баягы сорту да, бунун сортун ошо силер айткандай сорту уругу. Ал эми кандай колдонуу керек? Муну алып туруп тазалап жууп туруп эле мындай кесесин дагы баягы мантыга фарш кылабыз го, ошондой кылып салып туруп эле духовкага салып бышырасын. Ичине майды көбүрөөк салсаң таттуу болот да. Ошолор неме кылып туруп эле анан кийин салып жей бересиңер. Демек эле алып койсун ичиндегини. Атайын идиш катары колдонсо болот турбайбы? Андай ичинде бул каттыгы боюнча кала берет да. Ичиндегилери пышат. Анан мен ала келбеп, мындан чоңурактагы мындайлары дагы бар эле, шашылып калдым да мен. Бизге ушул алып келгендериңиз деле жетиштүү. Абдан сонун. Негизи эле айымдар үчүн кулагына күмүш сырга болсун эжеке. Ушул ашкабакты өзгөчө өстүргөндөн кийин азык затка колдонуу. Мисалы, манты, самсы, тамак ашты бышырууда дагы өзгөчө кайсыл ашкабак даам берет? Ушул сыры менен деле бөлүшүп кетиңиз. Биздин азыр айымдарыбыз суроо жаралып турган убагы, балким мен ушул ашкабактын кайсы түрүн тандасам, менин мантыларым өзгөчө болот деген. Сен ошо мантыга мынал айым ашкабак, манты самсага жакшы болот. Ана ал ашкабакты сүткө бышырып жесең дагы болот. Эң немеси ошол. Демек, айым ашкабак өзгөчө манты, самсы жасаганга десек болот экен. Жакшы маалымат. Жана ошондой эле айтыңызчы, буюрса мынакей күз айларынын биринчи айы бизде азыр сентябрь айы, мынакей сиздер дагы ошо өз мынакей көргөн дыйканчылыгын жыйынтыгын аз буюрса мынакей топтоп отурасыздар. Айтыңыздарчы, биздин жалпы эле Ош шаарында алсак, элдин мынакей кабыл алуусу кандай ашкабакты сатып алууда? Кудайга шүгүр, жакшы. Алуулары жакшы да эми. Мындай баягы жылдан жылга баягы алуу ашкабак менен неме кылып, ошо жолдун боюнда отуруп чет мамлекетте өткөндөргө дагы кызыгып алып, мунун дәриликтерин анан сок чыгарабыз, сок кылабыз, варенье кылабыз деп алгандар бар да. Эми оны биз кыла элекпиз го. Алгандар ошентип суранып атат. Сочный бериңиз, биз варенье эме сок кылабыз дешип алат. Кудайга шүгүр ошого дагы сүйүнөбүз, биздин товарыбыз көп нерсеге пайдаланып атышат экен депчи. Эл да эл алып албындан ар нерсе жасап өздөрү чыгарышат экен да. Анан өзгөчө өзүңүздүн ашканаңызда ашкабактан чыгармачылык кандай тамак аштарды жасап көрөсүз? Негизи айымдар талаада деле жумуш кылабыз, анан үйдө деле ашканада мыктыбыз. Менин билишимче сиз деле мыкты үй кожо экенсиз. Анан ашкабактан өзгөчө эмнелерди, кандай даамдарды жасайт? Ашкабактан биз ошо манты кылабыз, самса кылабыз. Анан кийин сууга деле бышырып туруп жейбиз, баягы немелеринчи. Ошол деле анан камырга деле кошобуз ошону. Бышырып туруп камырга деле кошуп жейбиз нанга.
ошолор деле жакшы. Эжеке анан дагы бир ой жаралып кетти да. Негизи биз кичинекей мезгилибизде апабыз айтчу да, ошол ашкабактын ичиндеги уругун чогултуп кой, ал абдан дары сыяктуу витамин чогултуп кургатып жедирчү да. Анан негизи эле менде суроо жаралат берчү. Мунун данеги эмнеге пайда болду экен депчи. Ошо данегин бакы иштеги курттарга дейт, жаш балдарга бергиле дейт да. Анан кийин половой органдарга дагы жакшы деп. Ошо уруктарын дагы саткыла деп алып кеткендер бар да. Ошонун даарилигинен өтө даарысы күчтүү да мунунчу. Демек, уруктары дагы жөн эле мынакей урук катары өз милдетине карабастан ошо пайдасы дагы аябай чоң. Ал эми уредичке менде кайрадан бир суроо жаралат. Ошол өзүңүз билгендей эле чет элге кетүү үчүн, биздин продукция экспорт болуу үчүн бир топ стандарттарга жооп бериш керек. Ошол көбүрөөсүн сатып алууда чет элге баратканда биздин продукцияны, мисалы сиздин колуңуздан жаралган ашкабактар сатып алууда эмнеге көбүрөөк көңүл бурушат алар? Олар мындай немесине эмесине, формасына, анан кийин ичиндеги качествосы кандай, ошонусуна карап көңүл бурушат. Аларды кантип текшерип алышат алар сиздер ушу келгенде? Аларды эми мындай кылып билинет, пышкандарычы. Ошо өздөрү билебиз да биз пышкан немелеринчи, ошондой кылып туруп өзүңүздөр сунуштайсыздар э? Анан бул ашкабак пышпай койбойт да, калат да. Демек жакшы. Ошол көбүнчө угуп келебиз да, ашкабак бат көбөйөт, өсүшү дагы оңой, анчалык эле менетти талап кыла бербейт деп. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми баягы ээп койсоң эле боло бербейт да, ону чабасың, убагында суусун бересиң, карайсың, анан кийин болот. Мындай эле мөөнөтү түзүк эле болот. Анан эжеке жана жогоруда айтып өттүңүз да, мына сырткары помидор, жүгөрүлөрдү дагы ээп келебиз депчи. Түшүмдүүлүк кандай болот атат? Биздин маалыматка караганда, канчалык карабаңыз, канчалык азыктандырбаңыз, аба ырайынын өзгөрүшү менен, аба ырайынын таасиринин астында түшүмдүү, түшүмсүз болуп калат экен. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен түшүмдүүлүк кандай? Быйылкы жылдын эсебинен түшүмдүүлүк Кудайга шүгүр. Жакшы, помидорубуз деле жакшы болуп атат. Сорт ошо базардын эң алдыңкы сортундагы эле сатып атабыз. Ашкабагыбыз деле Кудайга шүгүр, жүгөрүбүз деле жакшы. Жакшы эми ошо жакшы карагангабы, же убагында сууну берип, убагында чаап карагангабы, Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан биз билебиз, эжеке ошол дыйкандардын кээде жана иши ийгиликсиз болуп калды, мээнетини кайтпай калды деп көп кейгендерин угуп калабыз да. Муну менен мисалы помидор эккендер аябай көбөйүп кеткен болсо, базарга алып чыккан учурда баасы төмөндөп кетип, анан кийин жоготууга учурап калган мезгилдер болот. Сиздер мына ошол күндөрдөн кандай жеңип өттүңүздөр? Биз Кудайга шүгүр биздики ондой болбоду го. Мындай жакшы качественный помидор болгон үчүн алып барган сортубуз высший болуп эле жакшы элдер алып атат. Анан ашып калып, сен айткандай өтпөй калгандар какылып коебуз. Таза какылып койсо, он деле алармандар алат. Ошондой кылып деле эч ысырапкерчилик кылбастан эле помидор деле ошондой кылып жайгаштырабыз. Жакшы. Ал эми Уредичке дыйканчылык менен алектенген 20 жылдын жүзү болуп калды деп бизде жалпы маалымат катары айта кеттик. Айтыңыз, ошол сиз мынакей дыйканчылык менен алектенгени өкүнбөйсүзбү? Айтарым чындыгында Асель аз туура эле айта кетти. Мисалы, дыйкандар эми жанагындай баарысы канча аракет кылбасаң деле бир чети баарысы Кудайдын колунда деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени кээ бир учурларда сиз өзүңүз айткандай суунун жетишсиздиги же улам бир курт түшүп кетет, а бир жылдары түшүм аябай эле мол, же ошондой эле бай болуп чыгат да. Ошо мындай жагдайларга туш болуп, албетте маанайды да чөктүрөт. Кээ бир учурда мен дыйканчылык менен алектенбейм, бул мага такыр жакпады деп мындай ойлор сизде болобу кээде? Кээде баягы неме кылганда кыйналып кеткенибизде ошондой немелер болот. Анан кийин мындай сатып кичине пул эме болгондо Кудайга шүгүр болуп калды деп сүйүнөбүз. Ар нерсенин кыйынчылыктары деле болот да. Жакшы эле Кудайга шүгүр болуп эле атат. Үрөт эжеке айтсаңыз, негизи ар бир нерсенин өзүнүн мезгили болот, жана сезон деп коет эмеспизби? Анан жана алуу сатууда, мына ушул колуңуздардан чыккан мөмө жемиштерди сыртка чыгарууда деле кандайдыр бир мезгилде гана. Ал эми тыныгуу болгон убагында эмне менен алектенесиздер? Өзгөчө дыйкандар ошо тыныгуу убагында эмне менен алектенет болду экен? Теги эле бизде тыныгуу деле болбойт.
ошону ал карап, чаап, чөбүн жуулуп, аны муну кылып эле кечке ошонун ичинде эле жүрөбүз. Ал эми кышында Кышында Күн анан кийин Кудай деп анан кийин дем алып, кайра эле баягы неме кылганда уургалайлы, анан парник таштайлы, анан дарысын алалы, анысын кылалы, мунусун кылалы деп эле ушу дагы эле баягы. Жаз мезгилине кайрадан эле Кайра даярданып эле болот. Демек чындыгында мен да айтып билесиң, ошо биздин үйрөтүүчүгө укканда бизде такыр мындай эс алуу жок дегенде мен чочуп кеттим. Анткени кыштын дагы талаага чыгып биздин үйрөтүүчүбүз элдерден айырмаланып эч кылып турбайбы деп. Азаматсыз бар болуңуз, чындыгында ушундай аракетчилигиңизден эч качан кайтпаңыз. Жана дагы айта кетели, буюрса чындыгында дагы өзгөчө сиздин продукцияңыз, ашкабактар, мынакей помидорлордун ар түрдүү мынакей сорттору колдон келишинче бир гана Кыргызстандын мынакей базарларына чыкпастан чет өлкөгө дагы көбүрөөк эсен ушул экспорт болуп турсун, эжеке. Рахмат силерге дагы. Эми ушул биздин конок менен маекке бөлүнгөн убактыбыздагы бир аз соңуна чыгып бараткан убагы. Келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Көрөрмандар менен өзүңүздүн ой пикириңизди айтып өтсөңүз болот. Кенен ушу жалпы эле дейкандарга кайрылып, багбандарга кайрылып, аларга жакшы сиздердин каалоо тилектер болсун. Анткени бүгүн сиз айта кетели, күз жумалыгынын буюрса биринчи иш күнүнүн алгачкы коногу сиз болдуңуз, эжеке. Ошондуктан келиңиз, бүгүн сизге жакшы жоопкерчиликтүү миссия десек да жаңышпайбыз. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө, дейкандарга кайрылып, аларга жакшы кеп-кеңештер жөнүндө эле өз мынакей ашкабаңыз менен мактана кетиңиз, эжеке. Рахмат. Ушу кутман таңыңыздар менен, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Ушу мына Алла Таала ушу бардыгыбызга ушундай жакшы жашоолорду берген, аракет кылсаң берекет дегендей, аракет кылсаң Алла Таала берет, аз болсо дагы. Ошон үчүн ушу дейкандардын кылган эмгектери өтө неме. Силер ушу мына айткандай кээде болбой калганда кайгырабыз, кээде мынтебиз, бир неме болсо бириси жаап койсо да сүйүнөбүз, эмдиги жылда ушундай кылайлы деп сүйүнөбүз да. Ошон үчүн ар нерсени дагы Алладан сурап, берекесин берсин, аз болсо да саз болсун деп берекесин берсин, элибизге, журтубузга бардыгына насип кылсын деп туруп баштасак, ар бир ишти бардыгы берекелүү болот. Ушу талаада иштеген дейкандар, ушу мага окшоп иштеген немелер. Ушу сиздердин да кылган эмгегиңиздер ушу берекелүү болсун, алган адамдардын бардыгынан ушу алгандар дагы ушундай жакшы неме менен алып, жакшы Жана айтып коет эмеспи, чын жүрөгүң менен сатып алса, сатуучу дагы, алуучу дагы ыраазы болгон болсо, анда алынган нерсе даамдуу болот деп коет, э? Ошондой болсун, ошо Кыргызстаныбызда, ошо биздин жасаган мен эле эмес, ошо Кыргызстан боюнча ким дейканчылык кылып, ким неме кылган болсо, ошолордун товарлары чет мамлекетке, Россияга, Читага, бардык жакка кетсин, ошону каалайм элдерденчи. Ошо бардык Кыргызстандагылар жакшы жашоого аракет кылсын. Ошо дейканчылыгыбыз менен ошо сыймыктан айтканыңыз келсин. Биз дагы ошо сизди көрүп туруп, жалпы сизди тааныган мынакей жаныңызда жашаган кошуналар айта кетели. Ардактуу Урия эжекенин мынакей кошуналары, туугандары сиздерге да жоксун, буюрса. Сизге окшоп продукция дагы ошо бир гана Кыргызстандын базарларына эмес, чет өлкөгө дагы экспорт болуп, биз сиздерди кубантып жүрө берсин. Урия эжеке, негизи эле ушул келип биздин студиябызга көрүк болуп, мындан сырткары маалыматтарыңыз менен өзгөчө мына ашкабак туурасында көп маалымат берип кеткениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эшигибиз ар дайым ачык. Кандай жаңылыгыңыз болсун, келип көрөрмандар менен жолугуп кетүүнү самаган болсоңуз, келип турсаңыз болот. Рахмат. Эми биз болсо алда карай улантабыз, ардактуу замандаштар. Бизде бүгүн күз жумалыгынын алгачкы күнүндө биздин алгачкы коногубуз 20 жылдан бери дейканчылык менен алектенип келе жаткан 30 Адыр айылынын тургуну Маматова Урия эжеке болуп өттү.